Баарыңар келип мени уккула. Кудайдын менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Жашоо деген эмне? Бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүзбү? Жашоо бул жаш жана о деген эки сөздөн куралат. Жаш адамдын курагы болсо, о алмашуу, өтүү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, бир жаштан экинчи бир жашка өтүү процесси жүрүп турат. Бул процесс ичинде эмнелерди гана баштан кечирбейбиз, туурабы? Бул өмүр жолунда бизге эмне керек? Ата-эне, дос, тууган жана башкалар. Бирок алар дагы адам. Туруктуу болбошу мүмкүн, же ажал аларды бизден айырышы мүмкүн. Анда түбөлүккө биз менен бирге боло ала турган ким бар? Кандай ката кетирбейли, баарына көз жумуп сүйө ала турган ким бар? Бул албетте Кудай, жараткан. Дүйнөгө келишибиз, кандай үй-бүлөдө төрөлүшүбүз, башкача айтканда биздин колубузда болбогон, биздин эркибиздин көз карандысыз түрдө ишке ашкан жашообуздун моменттери бар. Демек, сөзсүз түрдө бул нерселерди бир иретке салган бирөө болушу керек. Ал ким болушу мүмкүн? Кандай болушу мүмкүн? Бул суроолорго жообуңуз барбы? Кичине кезимде чоң энем кагылып кетейиним, кагылайын деп мени эркелетип кучактап калчу эле. Сиздерди дагы ушинтип эркелеткендигинен шегим жок. Азыр ойлосом, бул эркелеткен сөздүн өзүнчө терең бир мааниси бар. Бизди чындап сүйгөн адамдар бизге жамандык келишин каалабайт. Мисалы үчүн, ананайын, айланып кетейин, садаган кетейин деген сыяктуу сөздөрдү түшүнүүгө оңой. Бирок кагылайын, муну сиздер кандай түшүнөсүздөр? Бул сөздөн эмнени түшүнүү керек? Кагылайын. Кагылуу. Каякка кагылат? Эмнеге кагылат? Ким үчүн кагылат? Мык сыяктуу бир жерге кагылабы? Же жыгылып түшөбү? Мындан 2000 жыл мурун бүткүл адамзат үчүн кагылган Ыйса Машаякка таянган тарыхы бар бул сөз ушунчалык терең мааниге ээ. Ыйса бүткүл адамзаттын күнөөлөрү үчүн айкашкан жыгачка дин адамдары тарабынан кагылган. Ал менин күнөөлөрүм үчүн дагы кагылган. Бул кагылуу кыйыр түрдө болсо дагы биздин эне тилибизге жайгашкан. Бул сөздү колдонуу менен белгилүү бир деңгээлде ал сөздүн, ал нерсенин туура экендигин кабылдаган болобуз. Жогоруда айтып кеткендей, ата-энем, дос туугандарым жанымда болсо дагы өзүмдү жалгыз сезген учурлар бар. Негизи адам баласы жалгыз төрөлүп, жалгыз өлөт эмеспи? Демек, биз табиятыбыздан жалгызбыз. Бирок бул жалгыздыкты менин күнөөлөрүм үчүн өзүн садага чапкан, мен үчүн кагылган Ыйса Теңирдин сүйүүсү аркылуу жеңдим. Эми мен жалгыз эмесмин. Анткени мени сүйгөн Теңир менен. Кудай кимдир бирөөлөр үчүн күнөөсү кечирилип бейишке баруу үчүн керек болсо, кээ бирөөлөр үчүн жан дүйнөсүнө тынчтык алуу үчүн керек. А кээ бирөөлөр үчүн Кудай жөн гана Кудай болгондугу үчүн керек. Кудайды даңктап, мактап жашашы үчүн керек. Аны жараткандыгы үчүн ыраазычылык келтирүү үчүн керек. А сиз үчүн Кудай эмне үчүн керек?